Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кичи жыйындар залында 14 февраль күнү дүйнөлүк китеп белекке берүү күнүнө карата поэзия кечеси болуп өттү. Кечеге көптөгөн жаш акындар катышып, ар түрдүү жанрдагы ырлар окулду. Урматтуу кесиптештер, урматтуу ушул Улуттук университет, Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университет студенттери, баарыңыздарды сонун ушундай китепти белекке берүү эл аралык майрам менен куттуктаймын. Биздин кафедра мындай майрамды биринчи жолу өткөзүп жаткан жок. Былтыр дагы Алы Токумбаевдин 115 жылдыгына ушундай жакшы чоң иш-чара уюштурганбыз. Анткени азыркы биздин окуу план боюнча, программа боюнча кыргыз тили жана адабият деген сабак кирген. Ошондуктан биз балдарды, студенттерди, жаштарды баардыгын китепти сүйүүгө үндөйбүз. Поэзия кечесин уюштурабыз. Бүгүн дагы ушундай сонун иш-чара өтүп жатат. Жана мен абдан кубанычтамын. Азыркы жаштар бири-бирине китепти белек катары сунуп жатканына. Мен дагы ушундай сунуштайт элем. Баарыбыз китепти жакшы көрөлү, китепти дос кылып жүрөлү. Бүгүн эртеңки күнгү 14 февралга карата, эртең китеп белүү берек күнүнө карата журналистика факультети атайын ушундай иш-чара уюштуруп жатат. Бул иш-чаранын максаты ушул күндү жайылтуу. Ушул күндү жайылтып, мындай китеп сүйүүчүлөрдү кубантуу негизинде. Биз дагы аябай кубанычтабыз ушул иш-чарага катышып жатканыбызга. Жана мен бул эмне экен деп ойлонуп жатсаңыздар керек. Бул бүгүнкү күндө ушул иш-чарада өзгөчө бир көрүнүш аткарайын деп жатабыз. Китептердин арманы сыяктуу жаңы китеп жана эски китеп деп, мисалы бир китептин кубанычы болсо, бир китептин кайгысы, ошол боюнча аткарайын деп жатабыз. Саамалык жогорку деңгээлде өтүп, белекке китептер таркатылып, жагымдуу маанайда жыйынтыкталды. Бегай Өмүралиева, Бектемир Экранбай уулу, Баласаган ТВ.